Алгач көлдүн жээгине көмүп кайра казып алган. Ыссы көлдө өмүрү кыйылган Айсулуунун агасы үн катты. Арманды өзү мойнуна алды. Ушинтип өлтүрүп, көлдүн жээгине көмүп, кайра түнү менен барып ошол жерге казып алып, туруп алып келип колумдан ыргытып идим деп. Жети Өгүз районунун Барскоон айылынын 17 жаштагы тургуну Айсулуу 27 сентябрда үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келбей, 3 күнөн кийин өлтүрүлгөн абалда табылды. Анын агасы Сыймык Нарынбек уулу турмуш басылмасына окуянын чоо жайын айтып берди. Айсулуу 27 сентябрь күнү саат 12:30 чамасында Жети Өгүз районунун Барскоон айылындагы үйүнөн чыккан. Ал курбусуна бармак. Бирок курбусунан сурасак келбегенин айтты. Ошондон кийин дайынсыз жоголуп, издөө иштери башталды. Милицияга кайрылганыбызда 3 күн болмоюнча арызды кабыл ала албайбыз деп коюшту. Мен мурунку милиция кызматкери болгондуктан тааныштар аркылуу дрон менен издөө иштерин жүргүзүп, көзөмөл камераларын текшерүүгө кириштик. Анда карындашымдын жол жээгинде жөө басып бара жатканын көрдүк. Анын артынан эле Honda Stream унаасы өткөнү аныкталды. Мындан улам дал ошол унаадан күмөн санай баштадык. 28 сентябрь күнү кызды ошол унаага салып кеткендиги тууралуу кабар тарады. Биз өз алдынчада издөө жүргүзүп, көл жээгинен издей баштадык. 29 сентябрь күнү саат 16:30 чамасында зөөкүр кармалды. Алгач кыздын жансыз денесин көл жээгине көмүп, кечинде кайра казып алып, Кемин районунун аймагындагы сууга ыргытып жибергендиги белгилүү болду. Кыз муунтулуп өлтүрүлгөн. Ошондой эле зордукталганы да ырасталды. Анткени бул зөөкүр буга чейин да ушундай иштер боюнча 3 жолу кармалган экен. Карындашыбыз буга чейин үйдөн кетип калган учурлар болгон эмес. Тартиптүү кыздардын катарын толуктачу, ата-энеси менен мамилеси жакшы болчу. Айсулуу үй бүлөдөгү эң улуу кыз болгон. Анын 2 иниси бар. Быйыл мектепти аяктап, жогорку окуу жайга тапшырууга даярданып жаткан дейт маркумдун агасы Сыймык Нарынбек уулу. Буга чейин турмуш басылмасы Каракол шаарына кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткан 17 жаштагы кыздын сөөгү табылганын жазган. Облустук милициянын басма сөз кызматы билдиргендей, 2025 жылдын 29 сентябрында жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чаралардын жүрүшүндө кыз Бишкек шаарынын тургуну тарабынан күч колдонулуп, зордукталгандан кийин өлтүрүлгөнү аныкталган. Маркумдун жансыз денеси Кемин районунун Желарайык аймагына ташталган. Ички иштер министрлигинин Ыссы көл облустук ички иштер башкармалыгы жана Ички иштер министрлигинин ыкчам иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан шектүү катары 1984 жылы туулган жаран кармалды. Ал Бишкек шаарында жашынып жүргөн жеринен колго түшүрүлгөн. Шектүүгө кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2 бөлүгүнүн бир нече пункттары боюнча айып тагылды. 2025 жылдын 30 сентябрында ал Жети Өгүз райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалды. Булак турмуш кежи. Бияктан служба безопасностьтан таныштарды салып, бияктан чалгандан кийин уже иштеп башташты да, дрон алып чыгып, ошол безопасный город камераларды каратып, анан ошол бир камерадан ошол карындашынын жөө басып баратканы, аркасынан Honda Stream авто унаасы өткөндүгү, анан ошол машинадан мен подозрение кыла баштадым. Машина өттү, значит, отуруп кетти деп. Ошондон баштап эле ошол жана издеп башташты милиция кызматкерлери. Анан зөөкүрдү көчө саат 4 чамасында кармашты. Арманды өзү мойнуна алды. Ушинтип өлтүрүп, көлдүн жээгине көмүп, кайра түнү менен барып ошол жерге казып алып, туруп алып келип колумдан ыргытып идим деп. Эшикте тааныбайт, ал адам биринчи жолу көрүп атат. Биринчи жолу көрүп атабыз. Ал ошол попутка болуп эле отурган. Бул 27 сентябрь күнү мен курбумдукуна барып келем деп Жети Өгүзгө, Барскоондон Жети Өгүзгө чыгып ошол столунда болуп атат. Сам иштердин натыйжасында 1984 жылы туулган АК
аттуу жаран кармалган. Жана бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен адам өлтүрүү фактысы менен кылмыш иши козголуп, текшериштердин жүрүшүндө мыйга аттуу жаранды күч колдонуп зордуктап өлтүрүп салганлыгы аныкталган. Азыркы учурда тийиштүү экспертизалар жүргүзүлүп, шектүү катарында кармалган АК аттуу жаран 96 берененин негизинде камакка алынды. Эшигин көрүп төрүнөт деген накыл кеп сыңары айыл болобу, облус болобу же республика болобу башталган чегин аттанасын аттаган деле кадам таштаган жолуна жараша баа берилет, ой пикир жаралат. Мына ошондуктан акыркы жылдары республикабыздын бардык аймактарында жол тармагына кеңири көңүл бөлүп, бул тармактын өнүгүүсүнө тиешелүү шарттарды түзүүнүн аракеттерин көрүп келатабыз. Өлкөбүздүн булуң бурчунда заманбап сапаттуу жолдорду куруу иштери кызуу жүрүп жатат. Бир катар ири долбоорлор мамлекеттик бюджеттин эсебинен курулуп жатканын баса белгилеп айта кетейин. Үстүбүздөгү жылы салынып жаткан жолдордун дээрлик 80%дан ашыгы мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашууда. Ошентип жол тармагына өзгөчө көңүл буруп, чоң колдоо көрсөтүп келе жатабыз. Буга 2021 жылдан бүгүнкү күнгө чейин транспорт жана жол тармагына дээрлик 102 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөндүгү айкын мисал. Жогоруда айтканымдай, ири масштабтагы инфратүзүмдүк долбоорлор аймактар аралык байланышты бекемдеп, элет менен шаарды жакындатып, жарандардын жашоо сапатын жакшыртууда. Биздеги ушундай өзгөрүүлөр ички миграция процесстерин азайтууга жана туура жолго салууга шарттарды түзүп берет. Айылдын эли чоң шаарларга, анын ичинде Бишкекке, Ошко качпастан, элетте дагы жумуш менен камсыз болуп, ишкердикти өнүктүрүп, тыңдап окат кылууга болот тургандыгына ишене баштады. Ошондуктан кайсы жерде салынбасын, оңдолуп түзөлбөсүн жаңы жолдор ошол аймактарды бириктирип турган гана инфратүзүм эмес, элдин алака катышын, биримдигин чыңдай турган жана мамлекетибиздин өнүгүү келечегин аныктай турган өзүнчө бир багыт десек дагы туура болот. Ушул аркамда турган эжекебизге жардам керек экен, колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022-ден бeri бүтүн какшап ооруп, курт жегендей болуп, чукуп жегендей болуп какшап ооруйт эле да. Анан 2022-23 вообще болбой калдым да. Азыр эми аксап бас, анан кийин 2024 төрөгөндөн кийин төрөй электе эле баспай калдым да вообще. Нарону, берону, кыскасы баламды операция жолунда жарып мени алып келдим да. Андан операция болдум 2024 августта. Быйыл 1 жыл болот да. эмнени каалайсың ушун? Эми ушу алып балам басып кетишим керек ушу. Балдарым келечегине кандай болот ушуну ойлойм. Аллахым ушул шифа берсин эжеке. Шифа берет Кудайым. Аял киши болбосун экен.